Assalamu алейкум туғандар, барыңыздарға Алланың рахматы, райымы, мерейімі болсын. Жүрегіңіздің түпкі тамырынан пайғамбарымызға салам салауаттар болсын. Бүгін түз эфир Құдай бұйырса, Қырғыздың мықты жігіттерінің бірі Қырғызстанға қызмат қылған Ринат Усупбаев менен түз эфир болады туғандар, Құдай бұйырса. Өте сочный интервью болады, маек болады иншалла. Маектің аяғында өте чоң бір сюрприз бар Құдай бұйырса. Улаке, салам алейкум, қандай жақсы аман есен келіп алдың бе? Машалла, мақсат ажы да келді. Аллах Тағала барыңыздарды жаман көзден, жаман сөзден, башқалардың көре албастығынан, ичи тарлығынан Алла өз сақтасын. Аллах Тағала ешкімге зар қылбасын, барыңызды, ешкімге қор қылбасын. Аллах Тағала қорқпаған жүректен, тойбаған нафсиден, алсыз болған ибадаттардан Алла өз сақтасын бізді. Ринат брат, ырғытасың бе брат, неме? Озил! Запрос деді, қалбақты абер қойды. Чатақ қалпақ не олайын ұндайын. Прямой неме қошып қой. Машалла. Қачан келдіңер өлік? Арам аралашқан жерде. Ринат братты запрос ұрытты. Запрос ұрыттыңар бұл бұрадан? Неғына өлі? Рико брат, запрос ұрыт қой бұрадан көріп отсаң. Туғандар, Құдай бұйырса, орозолор кел атат, орозолорға кішіне напсилерді тиіп, тілдерді тиліп, жаман ойларды тыйып, жаман напсилерді тыйып дегенде, Құдай бұйырса, ошоның тегерегінде, Қырғызстанның жаштардың тегерегінде жақсы бір маек болады, Құдай бұйырса, иншалла. Анын аяғында бір чоң сюрприз бар, кетпей тұрла, көрөзіңер, Құдай бұйырса. Башқа молодежқа да сюрприз бар. Азыр жақсы бір пикир қылдым, Құдай бұйырса, иншалла. Әр бір областан бір баладан чакырып, Құдай бұйырса, иншалла. Гөлдің уақыты зозы, гөлгө же Баткенден 5-10 чакырайын деп отам, қалған әр бір областан бірден иншалла. Чоң проект болады, Құдай бұйырса, иншалла. Қосылды? Жалғасқан талай бекен. Ошондой туғандар. Орозого Құдай бұйырса, даярдықтар келіп атат, ақырын орозого даярдықтарды баштайық, Құдай бұйырса, иншалла. Ринат Кыргыздын кыран жигити. Ринат брат менен кандай суроолор бар, эмне суроолорду берейик, эмненин тегерегинде маек кылайык. Башкалар ырытып атат жота. Рико браттыкы эмне запрос болбой атабы. Качан келдиңер улан? Доске киносуна баргыла, Доске киносу кандай бирде иншалла. Адамды ойлондура турган, жакшы бир достун акызын бере турган, имандын акызын бере турган жөнүндө кино. Анча мынчалар көбү жашообузда да акыретинен пайдалап келбеген кинолорду көрөт да кээ бирлер. Жашообузду, убактыбызды да бир пайдалуу нерселерге жумшаганга аракет кылайык. Рико брат, ыргыт кой брат, Рико брат. Ыртаң болу сен? Кетті. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Қандай брат? Қалпаққа қалпақ, машалла. Патриоттар только қалпақ киет отпай. Burada. Ассаламу алейкум. Қандай жақсы денсаулық іштер? Мощно. Сенің подписчиктеріңе, біздің подписчиктерге ассаламу алейкум деген өзі достойный, мұсылман өзі достойный екен ғой. Ассаламу алейкум деген Алланың рахматы, райымы, мерейімі болсын дейді. Аллах Тағала бардығызды жаман көзден, жаман сөзден, башқалардың көре албастығынан, ичтарлығынан Алла өз сақтасын. Аллах Тағала тойбаған нафсиден, қорықпаған жүректен, қабыл болуған дуалардан Алла өз сақтасын. Бүгін Құдай бұйырса бір ушундай Кыргыз элине жакшы бір түз эфир кылып коелу деп Құдай бұйырса.
Себеби бүгүнкү жаштар эртеңки келечек дейт. Ошонун алкагында бир эки сөз кылайык Кудай буйрса иншалла. Адамга ыраазычылык билдире албаган Аллага ыраазычылык билдире албайт дейт го. Бир элдин алдында бир Ринат акебиздин бир кыргызга кылган кызматын баалап, бизге ошонун тегерегинде кыргыз элине кандай кызмат кылыш керек, ошо сөздүн тегерегинде бир алкагында сүйлөйүк. Сөз сизде анда. Ринат брат. Эмне дейсиз эми баарыңыздарга ысык салам. Негизи эле бул Кыргызстанда билим жөнүндө айта кетсек, билим дагы бул алдыңкы бизнесмендердин бири. Могу биз баарыбыз колдонуп аткан айфондун баары ушу иним тапшырып, Дубайдан алып келип, кыргыз эли баары колдонуп атат. Сенин да бул салымың өтө чоң. Анткени биз дагы башка Европа, Америка деги эле бүткүл элинен артта калбай, 13 айфон болсо 13 айфон көтөрүшөт жигиттер. Сага терең ыраазычылык, көптөгөн салымдарың бар. Көптөгөн жанагы өсүп келаткан спортсмен жигиттерге өзүңдүн жардамың бересиң. Сага да Алла таалам ыраазы болсун. Мына улак тарткан жигиттерге канча мен былтыр бошко кетен айфон тараткансың ар бир балага. Анда байкап жүрөбүз, көрүп жүрөбүз. Деги эле сенин салымың да өтө чоң. Анан азыркы заманда жана кечээ 8 мартта айтып атпайбы Рынатбекке кимди куттуктадыңыз депчи. Некоторые тамаша сөз айттым го. Ооба. Ошол тамаша сөздүн негизи тамашага салмыш болуп, бирок чындыгы да бар да ал жерде. Заманда, убакытта өзүңдөр байкап атасың го, кийим, аялдардын кийимин кийип, эркек балдар чыгып бийлешип атат, каблуктар кийип атат. Бул эмне деген, кандай бул алдыңкы артта өсүп келаткан жаш муундарга кандай үлгү? Бул терс жагынан көрсөтүп атпайбы? Ошолорго тиешелүү сөз болчу да. Анан берде кээ бир адамдар бар, бул жанагы көрө албастык. Ринат тура эмес сүйлөп койдуң, анан сен мен эле жакындарым, жакшы таанаган адамдар эле билбейм кандай ичтарлык менен сүйлөп атабы, тура эмес сүйлөп атасың депчи. Бирок бул сөздүн мааниси бар да. Бул азыр эркектер шым кийебиз, бирок аялдардын максатын алып атпайбы көбү. Хак, данный момент ушундай болуп атат да. Анан кээ бирлер тура түшүнсүн. Кээ бирлер жазып аткан смстер бар. Бирок көбү колдоду. Көбү түшүндү. Сөз эсин тапты да. Анан ойлойм, сөз эсин тапкандар эми баары эле өзүнө жеке кабыл ала бербесин. Жанагындай аялдардын кийимин кийип, аялдардын образын ойногон мадалар байкасаң, билем, тойлорго эркектер аял кылып кийинтип, ойнотуп, аялдардын терс жагын көрсөтүп атат да. Жаман. Эркектер кыска юбка кийип бийлетип атат. Мисалы, өткөндө бир тойго бардык, кыска юбка кийип коюптур эркектерге. Эркектерге. Анан мага бирок мына кыргыздын калпагын, чепкенин кийишти да. Мындай жерлерде жаман көрүнүшү өтө начар экен. Анан биздин ата бабаларыбыз бизди эмне ушундай юбка кийгиле, штака кийип чыккыла деп өстүрүп тарбия бергенбиз да. Кыргыз элине патриот болула, өзүңөрдүн салымыңарды салгыла, тарыхка из калтыргыла деп үйрөткөн да биздин ата бабаларыбыз. Хак. Ой максат менен жүрөбүз азыр. Кыргыз элиме, кыргыз жериме мындай колубуздан келген жардамды көрсөтүп, колубуздан келген бизге эми бизден Аллах тааладан берген аманатты барып жеткизип коюшту. Жөн эле бул дүйнөгө жөн эле келип, жөн эле кетип калбаш керекпиз да. Бул дүйнөгө келгенде ар бир адамдын өз максаты бар. Ошол максатты издеп табып, өзүн издениш керек да, издеп табып, кандайдыр бир кичине болсо да из калтырып кетсек, мен ойлойм бүгүнкү күндө биз кичине болсо дагы акырындан из калтырып баратабыз да. Артта өсүп келаткан муундарыбызга, жаштарыбызга жакшы үлгү болуп, мен ойлойм жакшы үлгү болуп келатабыз депчи. Анткени жана да айттым го, акыркы видеону көрдүңбү? Азыр адамдар канча жакшы адам болсоң дагы адамдар баары бир көрө албас, жек көргөндүн жолун табышат экен да. Эмнеге андай бир, сен да жана айтасың го,
суроо бердиң го мага кече сүйлөшкөндө. Азыр адамдар ушундай болуп калыптыр го, брат. Ошол теманы сүйлөшүп коелу депчи, кече айттың өзүң ушу теманы сүйлөшөлү депчи. Бул өтө туура нерсе көтөрдүң. Мен буну колдойм. Бул азыр муунду баары эле карасаң TikTok, Instagram, ушул эле биздин могу Instagram платформаларды, ушу TikTok платформасын туура жакка, туура багытка колдонсок болот деп ойлойм. Ооба. Туурабы? Илим жагынан, дин жагынан болобу, сабак жагынан болобу, спорт жагынан болобу, политика жагынан болобу, только так ушул биздин платформаларды туура багытта колдонсок, бул өтө сонун нерсе го дейм. Ооба. Бизде кандай азыр жаңалаш чыгып бийлегендер чыгып пайда боло баштады. Денесин жартысын көрсөтүп, биздин эле кыргыз кыздар атын айтып эле койгон, эми баа сөз эсин табат, по-любому билгендер билип атат ким жөнүндө сөз болуп атканын. Бирок алар койбойбуз, мантке мага өткөндө сага да жазбаш керек, мага да жазган ал кыз жөнүндөчү. Ренатбекке бир-эки сөз сүйлөп койбойбузбу дейт. Эми ал адамга сөз сүйлөйсүңбү, сүйлөбөйсүңбү жетпейт экен. Ооба. Анан ойлойм, сөз эсин табат, адашкандар туура жолго түшөт деп ойлойбуз. Туура. Дин жактан күчтүү балдар болсо, негизи туура багытта келатасың, билим. Илимиң да күчтүү, билимиң да күчтүү, атыңа затың да жараша деген кыргыздын макалы бар. Мына кыргыздын калпагын кийип, көп жерден байкайм, көп жерден туура сөздө сүйлөйсүң, туура багытта адамдарга мотивация, дух бересиң. Иншалла, Кудай буйрса берет. Жанагы чечинген боюнча байын КТРКга барып келбедиңби, брат? Тең мындай дейт, анан чакырып, анан анча-мынча ошол арасында эмпошниктер да болгон, аркы берки, анан тең укуктуу, анан тигиндей мындай депчи. Анан талашат тигиндей мындай деп ойлодук ошо. 8-мартка да кече митингге чыгып тиякпак болбодубу? Мен немелерге деле айтып атам, биринчиден карагыла. Эркек менен аялдын ортосунда теңдик болбойт. Мисалы, аял кишиге Аллах Таала өзүнчө орун берген, эркек кишиге өзүнчө орун берген депчи. Аял кишинин кылган кызматын, эгер аял кишинин төрөтүн толготу келе турганда эркекке бере турган болсо, эркек көтөрө албай өлмөк дейт да. Аялга дагы кандай мисалы даража көтөрүш керек? Мисалы пайгамбарыбыз айтканда, бүткүл дүйнө жүзүнүн баарын такап келип пайгамбарыбыз бейиш эненин таманында деген да. Мындан башка башкандай. Мейли ал Ринат болсун, же Билим болсун, мейли ал Садыр Нуркожоевич болсун, же башка спортсмен болсун, жоламан болсун, ак жол болсун, дүйнөнү дүңгүрөткөн болсун, чоң бизнесмен болсун, чоң бай болсун, бүткүл дүйнө жүзүнүн баары аны мыкты адам деп бактасын. Бирөө энеси андан наразы боло турган болсо, 5 маал эмес 10 маал намаз окузун, ал эч кандай бейишке кире албайт да. Мен айтып атам, эненин ордун кайка койгон. Экинчиден, пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, кайсы үйгө аял киши төрөлсө, ошол үйгө периште салам айтат деген. Кайсы үйгө аял төрөлсө, ошол үйгө периште айтат. Эркектерге эмес, аял киши төрөлсө салам айтат деген да. Дагы бир хадисте немесинде историяда айтат, эгер үйүңө бир оюнчук ала турган болсоң, мисалы 3 балаң, 1 кызың болсо, кызыңа эң жакшысын ал дейт да. Кызыңа эң жакшысын ал, анан кийин калганын берки балдарыңа ал депчи. Эми берде айтып атам, силер какта бир Европанын нерсесин алып келип туруп, берден көрүнүп турбайбы саясатына кандай эле экен? Эркек менен аялдын экөөнүн ортосунда от чагылыштырып, аялдын өзүнүн укугу бар, эркектин өзүнүн укугу бар депчи. Эркек айткан, силердин эң жакшыңар аялыңарга жакшы мамиле кылганыңар депчи. Бизге батыштын же башкалардын бир Европанын бизге акылы керек эмес да. Айткан, силердин эң жакшыңар үй бүлөңөргө жакшы мамиле кылганыңар. Үйүңө чоң продукт алып келесиңби садака, үйүңдөгү кийим алып келесиңби садака, мебель алып келесиңби садака, телефон алып бересиңби садака. Башка аялга кандай сый урмат керек? Баардыгын бүткүл дүйнөсүн баарын такап кел энен. Анан жөн эле силер кайчылаштырып, мындай кылып, тигиндей кылып, анан бир какта бир ошонун артында жабын болгон бир саясатыңар бар да депчи. Но митингге чыгып аткандардын баары карабайсың, жана аялдар гей болуп, анан эркектер гей болуп, лесбиянка болупчу. Историяны карай турган болсо, бүгүнкү күндө адамдар ушундай акылга сыйбай турган ишти кылып атат дейт да. Карасаң, динди бияка коюп койгондо эле мир животныйды карасаң, эркек менен эркектин ээрчишкенин көрбөйт экенсиң да. Бир эркек мисалы, кандай эркек менен бука менен эрчишкенин көрбөйсүң. Корос менен коростун ээрчип алганын көрбөйсүң. Айгыр менен айгырдын ээрчип алганын көрбөйсүң. Же болбосо уйдун, бээ менен бээнин, тоок менен тооктун ээрчип алганын көрбөйсүң да. Булар кандай максатта жаратылган болсо, ошондой максатынан бүгүнкү күндө эми инсан. Ошон үчүн айтат экен, инсан бузулса, айбандан да жаман бузулат экен да. Страшный. Аллах Таала ошондойдон адаштырбасын биздин жаштардычы. Бузула турган болсо, биз туура нерсени жеткизбей турган болсокчу, страшный ушундай адам бузулат экен, айбан кылбаган нерсени.
Эркек менен эркек жетелешүүнү Бишкекте жүрүп атпайбы? Эркек менен эркектин жетелешкени, кыз менен кыздын жетелешкени, анан мен кайненеме чай куйбайм, мен минтпейм деп биз айтып атак, эртең сен кайнене болбойсуңбу деп. Эртең сен да кайнене болосуң да. Биз айтып атат, кандай исламда түз берген? Эртең сен кайнене болосуң. Чай куйбасаң, эртең сага сенин келиниң чай куйбайт. Эми сен кайнене болуп, сен бирөөнүн келинине зулум бере турган болсоң, бирөөнүн келинин какшата турган болсоң, айтат да келин да кул эмес, исламда айткандай, үйүңөргө алып келип былчылдатып аны жаман кылбагыла. Ада бирөөнүн кызы. Сен келин кылып бирөөнүн кызын кордой турган болсоң, эртең сенин кызың күйөөгө барып тиет, сенин кызың да коргойт. Эми эркек киши айтат, аялыңды урба тепкелебе, брат, мисалы. Эч ким өзүнүн карындашын тепкелегенин каалабайт да, туурабы, брат? Сен экөөбүз деле ким болбосуң, брат? До конца барабыз да карындашыбыз үчүнчү. Биринчи айтат, бирөөнүн аялын урба, бирөөнүн аялын тепкелебе, бирөөнүн аялына жаман айтпа. Баягы кыргызда деле макал бар, жылуу-жылуу сүйлөсө жылан ийинен чыгыптыр депчи. Бизде исламда мындай деп атпайбы, брат? Ислам десе эле адамдар тияк биякта эле чочуп эле тигинде мындай болуп, анан бүгүнкү күндө адамдардын минусу мындай болуп атат да, брат. Ислам инсандын кылганын исламдын кылганы деп ойлоп атат да, брат. Что такое, надо различить, что такое ислам, что такое инсан депчи, брат. Бүгүнкү күндө көрүп атпайбы, брат, бул инсан да, бул адашып калышы мүмкүн да. Мисалы, кечеги 5 маал намаз окуп калган, 5 маал окуп жүргөнүн азыр карасаң клубта ичип чичип жүрөт, бул инсан да. Бул инсандын кемчилиги, бирок исламдын кемчилиги эмес депчи, брат. Карап тур, брат. Имамдар айтып атпайбы, брат? Мындай нокатта бир имам бирөөнү зордап коюптур, же таласта бирөө де зордап коюптур, сакалчандар деп деле чыгып атпайбы? Бирок бул исламдын кемчилиги эмес, бул инсандын кемчилиги да. Инсан деген ушундай экен да, брат. Унутчак. Ошон үчүн айткан экен. Инсан бузулса, брат, адамдан да страшный бузулат. Оңолсо, брат, адамдан дагы айбан. Бузулса айбандан да жаман бузулат. Оңолсо перистеден да өйдө болот депчи, брат. Ошон үчүн иншалла анан жана кече видеоңду көрүп дагы, брат, айтпадымбы адамдар депчи. Бул жашоодо ушундай болуп калыптыр, брат. Көрө албастык, ичи тарылык дегенчи, бул ковид оорусундагы лечение кылып койсо болот экен, брат. Вакцинация кылып, тияк бияк кылып, капайт этип кылса болот экен да, ковидтичи. Бирок көрө албастык, ичи тарылык, бирөөнүн ийгилигин көргөндө жүрөгүң тыздете турган болсо айтабыз, анда сен жүрөгүңдө проблема бар. Бирөөнүн ийгилигин. Сен интернеттен көрүп эле отуруп эле тияк бияк депчи, анан жазып аткандар мындай экен да, брат. Ошон үчүн неметип коюш керек экен. Имам Бухаринин китебинде бар да, бардык амалдар ниетке жараша депчи, брат. Биз иншалла ниетти туура адамдар үчүн эмес, Алла үчүн кылай берсек, брат, Алла ыраазы болсо, мындай жаман жазып аткан чорттор, көрө албагандар сөзсүз бир күнү ыраазы болот да. Бирок адамдардын ыраазычылыгын табам деп, брат, бирок аракет Алланы наразы кылып койсоң, булар разы болбойт, брат. Адам эч качан разы болбойт экен да. Сенин ушунча кемчилигиңди издеп турат, 99% сен кызмат кылгансың, 1%тен бутуң тайып кетсе, ошол жерден база калат да. Адам бир осечка берген күтүп эле турат экен да. Көрө албагандарчы күтүп турган экен. Болуп кетсең, калпагын кийип, кепкасын кийип, барсеткасын кучактап жанына келет да. Осечка берсең, бул ушуну көрмөк дейт экен. Ошондой адамдар действительно бүгүнкү күндө өтө көбөйүп баратат. Ошолорго туура берип, мындай акыл насаатсыз айтабызбы же айтпайсызбы же аларга кандай жеткизебиз деген бир ой максаттар келет да, кантип ушул адамдарга жеткизсек болот, кантип койготсок болот деп. Мен бүгүнкү видео тартсам бирөө айтып атат, сизге жарашпайт экен дейт. Не окудум мен дагы. Сизге жарашпайт экен дейт. Ошо ини менен өзүм жеке сүйлөштүм. Эмнеге жарашпайт десем, байке сиз деген жанагындай патриотический жанагындай кыргыздын жерлерин көтөрүп сүйлөгөн жигит, момуп сүйлөсөңүз жарашпай калат экен, башкача көрүнүш болуп калат экен десем, мен айтам. Бул көрүнүштү ошол жанагындай истеген адамдарга тиешелүү болуп айтылган дедим да. Сөз өзүн. Мисалы, сенде деле бар, билем, сенде деле бар көрө албастык балдар, сенин деле. Менде көрө бар. Ошол балдарга тиешелүү жазылган да булчу. Ошолго арнап да менчи. Атайын мындай издеп, табып, ушул сөздөрдү өзүңө келет го, илгом. Ооба. Бир моментте келет да, ушундай адамдардын көзүн ачайын, оюн ачайын, ой максатын алмаштырайын деген ой менен акырын мындай ырыткабыз да. Анан өзү адамга жетет, жетпеген адамга дагы да болсо бүгүнкү күндө дал иши көрө албастык менен алектенип жүрө берет экен да. Мындай экен да. Кара, эки казан кайнап атыптыр да. Кайнап атса, биякта жалаң кыргыздар экен, анан биякта жалаң өзбектер экен. Анан өзбектердин капканын жаап койгон да, түшүнчү. Жаап койсо,
Кыргыздарды эмнеге кыргыздар жапкан жакшымы десе, кыргыздар бирөө чыкса, бирөө бутунан тартып альбом жүрүп алат депчи. Өзбек булар жаап коюш керек. Булар бирөө чыкса, алдынан баары биргеликте көтөрүп, ошону эң алдыга чыккан кишини түртүп чыгарат дейт. Ал капканы ачат дейт да. Өсүп келатса тартып алат дейт өзү. Биздики наоборот. Кулап келатсаң дагы астыңа мындай бир жыгачтарды курчуп туруп сайып да, ошо кулап келат, ошо жыгачка сайылса экен депчи. Болуп барат. Акырын менет боло берсе иншалла Кудай буйрса ошон үчүн менет кыла бериш. Максат азыркы келаткан бизден артындагы келаткан муундарга да туура багыт. Мына Кудайга шүгүр, мына азыркы күндө байкадым мен көп жерге. Мен мисалы кафе, клубтарга вообще барбайм. Барып байкап көрдүм бир жолу, атайын байкап көрсөм, эркек балдар ичпей, чекпей, жөн эле бурчта отуруп калыптыр депчи. Бар эмес, бирок бар да. Бар. Башкаларды жанагындай оозун боюнгон кел адашып жүргөн карындаштарыбыз ичип, чегип, бийлеп, мушташып атат эшикке чыгышыпчы. Эми бул өтө экен, анан кантип ушул негизи баарын токтотуш өтө эле кыйын. Анчы бул килейген бир системага аралашышыбыз керек. Бияктан жаңы мыйзамбы, жаңы эмелер, закондор чыгыш керекпи буну токтотуш үчүн билбейм. Бирок сен кылып аткан максатың өтө жакшы. Сенин да айтам го, билем, мени да үйрөтчү көп нерсеге депчи. Кичүү болсом да, улуу болсом дагы, бирок меники западлоо жок да, мындай сенден билим алып. Кээ эле бар го, өзүңүн улууларга акыл үйрөтсөң, мына жаман көрүп коет го. Ал кылып аткан нерсени деле билбейт. Мисалы залдан көп эме болот да мен менен. Өзүң улуу байкелер келип, байке, мындай алсаң жакшы болот десең, сен мындай керсейип карап коет да. Күндөрү мен мындай болдум, штанганын алдына базылып калабы, промес кылабы, мындай карап эле көңүл бурбайм да. Өзү сурамайчы. Өзү сурагандан кийин барып жардам бериш керек экен. Ошону үйрөтүш керек элергечи. Келеге ошентип үйрөтүш керек, келеге наоборот басып келип үйрөтүш керек да. Ошону экиге бөлүнөт экен. Залдан да байкадым ошондой нерсени. Көп нерсе. Көрө албайт аттай. Ушу бирдемке причёс чыгып кетсе экен, же травма мышца үзүлүп кетсе экен деген ой менен карап туратпы, мындай оюн да билбейсиң, бирок көз карашынан байкалат да. Биз өзүбүз ачык, мына дартаңбайбыз го, чыгып эле күлүп эле залдын ичине келсең деле элдин настроенисин көтөрүүгө аракет кылып, ушундай максат менен келем да, мисалы залга деле элдин көйгөйүн көтөрүп, настроение общение кылып, тиги менен сүйлөшүп. Ошон үчүн мен Бишкектен ар кайсы залга бара берем. Таанышым көп болсо жакшы го. Азыркы заманда момундай бир байкадым да, мурун биздин ата-бабаларыбыз, аталарыбыз убагында мындай болуптур. Эмнени билесиң деген сөз болчу экен. Сен эмнени билесиң? Билимиң кандай депчи. Эмнени бүткөн? Азыркы заманда Кыргызстанда эмнени билесиң эмес, кимди билесиң, кимди тааныйсың болуп калыптыр. Кандай кыршаң бар деппи? Кандай кыршаң бар, билимдүүлөр четте калган. Ушундай болуп атат да. Буга бир эле жол бар брат, иншалла. Билимибизди дагы өстүрүшүбүз керек. Акылыбызды, билимибизди, дегиле бул күчүбүздү дагы физически да даяр болуш керек да, негизи бүт жактан. Туура айтасың да. Ошого иншалла Кудай буйрса акырын менет кыла берейик брат. Адамдар үчүн эмес, адамдар үчүн болсо адам чарчап калат экен да брат. Алла үчүн кылган адам иншалла чарчабайт экен. Алла разы болсун. Билим, көтөрүлөм десе бир кыргыз, өлүп эле калат 1000 кыргыз дейт. Ошол да. Ошон үчүн кыргыздар, бир туугандарым, келе баарыбыз башыбызды, жаштар башыбызды бириктирели. Өзүбүздүн бир кандайдыр бир жамаатпы, кандай билем, кандай кылса болот ушул жерден, жаштар чогултуп, же курултай кылсакпы, кандай дейсиң? Жаштар курултай. Буга акырын менет кыла бериш керек, брат. Кудай буйрса иншалла. Биринчи өзүбүз акырын менет кылып, акырын түптөй берейик, брат. Көчөт десең мөмөзүн татасың деген бар го, брат. Менет кылыш керек да, брат. Акырын эми канча жылдан бери бузулган нерселер бар. Карап турсаң, брат, өтө эле беспредел болуп атат да. Эң буга бир жолу пайгамбарыбыздын хадиси бар да, брат. Өзүңө каалаган жакшылыкты бирөөгө кааламайын, толук мусулман боло албайсың депчи. Та постоянно айтабыз, бир да адам бейишке кирбейт имандуу болмоюнча. Бир дагы адам имандуу боло албайт бири-бирин жакшы көрмөйүнчө депчи. Кудай буйрса иншалла калыс ниет, Алла үчүн менет кыла берсек, акырын
кызмат кыла берсек бара көч түзөлөт да Кудай буйрса. Азыркы молодежь кичине жакшы мурункуларга караганда эми Советтер Союзунда вообще О, бар го. поколение, артта келаткан поколение мындай кичине акыл эстүү болуп атат да, просто аларга туура багыт көрсөтүп коюш керек экен, туура багыт. Бизге салып берет, өзү кете берет. Поезд изине салып берет, кете берет го. Өзүнүн багыты бар да дедим. От точка Б точка Ага барганчы, мисалы, бар да ошондой. Ошолорго азыркы келаткан жаш муундарга сак ошон күчтүү билими бар адамдар туура багыт көрсөтсө илим жагынан, иншалла оңолобуз деп ойлойм. Мен да негизи эле ошондой ой, ошондой максатта элге дуктан берип атам. Элге мотивация берген аракет кылабыз ба. Өзүбүздүн ырлар эмес болсо дагы бирөөнүн ырларын дагы туура жагынан жеткизипчи. Кээ бир ырлар бар, жетпей калган ырлар бар, чыкпай калган ырлар бар. Ошолордун стихтерин акырын болсо да өзүнөн уруксат сурап окуп койсуң да. Бул мен үчүн бул жаңы багыт, мен үчүн жаңы багыт. Ооба. Жигитте аздык кылат деген анысы кандай, ошо татыктуу болуш үчүн ар кандай издениш керек экен. Мен мисалы изденем, бүгүнкү күнгө чейин дагы да болсо изденип жүрөм да. Возраст издениш керек экен. Эми сен айтасың го, брат, намазыңды тургузалы депчи. Менин ниетим бар. Кудайым буйруса, аны ниетибизди алдыга коюп туруп намазды тургузуп алсак, Буйруса иншалла. Көп кимдер сурап калат да, жазып эми акылыбыз жетишинче, башыбыздын жетишинче эң бактылуу адам ким депчи, брат. Мисалы, бизнес кылып жүрүп да брадан. Канча адамдарды жашоодон сырттан бактылуу деп ойлойт да, брат. Көбү акчасы бар, жашоосу мындай бар депчи. Кээ бир браттарды ушундай көрөсүң, брат. Кызын чоң свайт берип, кызын күйөө көрсө кызы ажырашып келип аткан, чоң той берип баласын үйлөнсө баласы ажырашып келип аткан, кызы боозуп келип аткан, аялы башка менен ойноштук кылып кетип аткан. Бул сизге сырттан көрүнүш эмес да, бирөө ичинде быт болуп калган да. Чыныгы бактылуу адам десе, бул адам, брат, кандай экен десе, бул жашоо менен эле бүтпөйт да, брат. Бул жашоо менен эле бүтпөйт, кыяматта да жашоо бар да. Адамдар бактылуулукту байлыкка байлап атат да, болбой эле акчага байлап атат да. Эгер карабайсың, брат, 110, 120, 130 доллар күндө көтөрүлүп атат. Доллар көтөрүлгөн сайын адамдардын давлениясы да көтөрүлүп атат да. Бирок бул акча акыйкатта эч нерсени чечпейт да, брат. Эгер азыр бардыгы алтынга өтүп кете турган болсо, акчалардын баары эле фантик болуп калат да. Дегеним, брат, мисалы, 1 миллион акча менен бир жерде тоңуп калып кала турган болсоң, ошону үйгүзүп жылытып, ошого жылынасың да. Бүгүнкү күндө адамдар акча менен адамдын айырмасын билбей калды да. Кара, брат, чыныгы бактылуу адам десе ким дейт? Кыяматка барганда жан чыдагыс, брат. Жан чыдагыс тозоктон кутулуп. Ринат, сенин иштериңдин бардыгы, кылган кызматтарың, Кыргызстанга кылган кызматтарың бардыгы мен үчүн эле, Алла үчүн эле. Мен сенден ыраазы болдум, сенден пайгамбарың ыраазы болду. Кирем Ринат бейишке десе, брат, ушул чыныгы бактылуу адам экен да. Бул жашоодо адамдар бар, аябай бактылуу жашап, чоң машинелерди айдап, брат, чоң зданиялар, чоң магазиндер. Бирөө өлгөндө акыркы өлүмдөрү өтө страшный болуп өлүп калат да, брат. Канчасы, брат, туалеттен өлүп калганын көрдүк, канчасы машинеден өлүп калганын көрдүк, брат. Аллах Таала Курандын маанисинде айтат, ар бир жан өлүмдүн дамын татат дейт да, брат. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы өлөсүң да. Маселе өлө турган маселе, чечилген маселе. Бирок Аллах Таала дагы Курандын маанисинде айтат, биз жиндер менен инсанды жараттык бир гана максатта, өзүнө ибадат кылыш үчүн депчи. Аллах Таала дагы бир Курандын маанисинде айтат, эскерткиле, эскертүү момундарга пайда берет. Аллах Таала дагы бир Курандын маанисинде айтат, силер эң жакшы үмөт болуп чыгарылдыңар, жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакырасыңар. Аллах Таала дагы Курандын маанисинде айтат, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозок отунан сактагыла дейт да, брат. Өзүңөрдү жана үй бүлөңөр тозок отунан. Ар бири өзү үчүн жооп берет, брат. Бүгүнкү күндө ар бири өзүнүн кызын эле контролдоп, азыр TikTok'ту жабыш керек деп атпайбы, брат? TikTok'ту жабыш үчүн ар бири эле өзүнүн үйүн жабыш керек. Ар бири өзүнүн кызын контролдош керек. Ар бири өзүнүн аялын контролдош керек. Бүгүнкү күндө таң аласың да, брат. Аялдарын ушундай тойлорго чачыратып, кыйратып барып кийгизип алган аялы кимге көрүнөт, брат? Кимге жакшы көрүнөт, брат? Мисалы, тарбия кичинекей кезинен башталат да, кызынан туура тарбия, мейли чүңкөнү оронуп, таза мындай бир неме болуп кет деген жокпуз. Бул араб кул деген нерсе эмес, просто денеңди жап, денең менен бардыгы, аялдын бардыгы сен, мисалы, аялдын бардыгы сен көчөгө чечим чыгардың, бардыгы көзү менен зына кылып чыгат да, брат. Ошон үчүн айланып келип биз динде отур, брат. Динде, бизнесте, брат, Дубайда иш кылып атак, брат. Кээ бирлердин аркы берки болушу мүмкүн. Бирок бир чоң бизнесмен болуш үчүн, брат, дин болбосо кыйын да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 14 кылым мурун непорядочный бар адамды айтып койгон да, мындай деди да, брат.
непорядочный адам ким десе, ким ал менен иш кылбаш керек десе, пайгамбарыбыз айтты. Сүйлөзө жалган сүйлөйт деди. Сүйлөзө жалган сүйлөйт. Убада берсе аткарбайт, аманатка кыянат кылат деди да, брат. Бул порядочностьты ким үйрөткөн? Пайгамбарыбыз 14 кылым мурун үйрөткөн да, брат. Айтты да, сүйлөсөң жакшы сөз сүйлө, же унчукпа деди да, брат. Бүгүнкү күндө комментарий, мөрдөн да бирөө жазып өтүп кетпеди, брат. Ар нерсе сөздөрдү жазыпчы, брат. Бул периште жазат да, брат. Бул менин сөзүм эмес да, бул пайгамбардын сөзү да, брат. Биздин пайгамбар пайгамбарлардын пайгамбары. Биздин пайгамбар имамдардын имамы да. 100% акыл болсо, брат, 1%-ин дүйнө жүзүнө чачкан дейт да. Ошол менен iPhone, Стив Джобс iPhone чыгарып атат, Илон Маск машина чыгарып атат, бирөөлөр Facebook'та ойлоп чыгарып атат. Бирок 99%-ин акылды пайгамбарыбызга берген да. Пайгамбарыбыз айтты, сүйлөсөң жакшы сөз сүйлө же унчукпа деди да. Кыяматта көп тозокко киргендердин көбүн көрдүк дейт. Тилинин кебизден көрдүк да. Сен алдыңда деле комментарий жазып, меникинде деле балким жазып барат. Ушундай оозу зар адамдар бар да, брат. Жүрөгү ушундай дат басып калган, жүрөгү ушундай бар экен да. Пайгамбарыбыз айткан, кулак салып укула деген. Денеде бир үзүм эт бар туугандар. Ошол нерсе таза болсо, бардык нерсе таза болот. Кулак салып укула ал жүрөк, кулак салып укула ал жүрөк. Эгер жүрөк оңолсо адам оңолот, адам оңолсо алам оңолот. Жүрөк бузулса адам бузулат, адам бузулса алам бузулат депчи, брат. Кимдин жүрөгүндө кандай кир болсо, кандай нажас болсо, жүрөгүндө кандай зар нерселер бар болсо, ошонун адамдын сөзү тилинен чыгат экен да, брат. Болбосо эртең, брат, комментарий жаздым, ал ойлоп атат да. Мен жаздым, Ринат көрбөй калды, мен жаздым, билим таппай калды, же болбосо дагы бирөө Анжеликаны шубады, буну шубады. Эртең спрос болот, брат. Бүгүнкү күндө алсыздарды күчтүүлөр уруп коюп атат. Соттор алсыздарды тартып коюп атат. Бийликтегилер эместерди коркутуп коюп атат. Милициялар адилетсиз камап коюп атат. Бандиттер бирөөлөрдү бар уруп коюп атат. Акчасы барлар акчасы жокторду басып коюп атат. Бирок эртең эсептеше турган күн келет, брат. Ал күндүн аты кыямат да, брат. Ал күнү эч ким өзүнүн байлыгына, эч ким өзүнүн күчүнө, эч ким өзүнүн бийлигине, брат, таяна албайт да. Ал күнү какштык бардыгы жооп бере турган күн келет. Адам ойлоп көрсүн, ошондой болмок беле, мындай болмок беле, тигиндей болмок беле деп кака качасың. Аллах Таала Курандын маанисинде айтты. Ар бир жан дамын, өлүмдүн дамын татат. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы өлөсүң. Өлгөндө тартип бар дейт, брат. Чоң атасы келген, атасы келген, баласы келген, анан небереси келген. Кетиште тартип жок. Чоң атасы туруп деле небереси кетип кала берет. Атасы туруп деле баласы кетип кала берет. Каяктан сен гарантия алдың? Каяктан сен 50 жыл, 60 жыл жашайм деген? Каяктан сен кайбат кылган, комментарийге туура эмес жазган нерселерди оңдоп коем дедиң депчи. Тил жаман нерсе да. Биздики, брат, ушундай болду Кыргызстанда. Эми мындай да, брат, инсан экенсиң да, брат. Инсан периште эмессиң, пайгамбар эмессиң да. Ушунча жакшы иштерди кылып атсаң дагы, Баткенде барып тигини салып аткан болсоң, буну салып аткан болсоң, анан отуруп оозун чое берсечи, ушундай кээде жүрөккө тийген кездер болот да, брат. Ошон үчүн айткан экен да, адамдын укугу бар экен. Давайте, Ринаткабы, кимге, Кыргызстанга жардам берейик туугандар. Жардам бере албайбызбы? Анда зыян бербейик туугандар. Жакшы мамиле кылайык. Жакшы мамиле кыла албасак, анда кайтабы кыжалат кылбайык. Ринат жөнүндө жакшы сөз сүйлөп коеюк, мисалы, поддерживать этип коеюк. Баткенде жүгүрүп атат, мындай болуп атат, тигиндей болуп атат. Поддерживать, жакшы сөз сүйлөп коеюк. Жакшы сөз сүйлөй албасаң, кайтабы жаман сөз сүйлөп комментарий жазбай. Мисайт этпей бирөөнүн кылып аткан ишине. Ушундай экен да, брат. Отуруп алып, анан мен комментарийде жаздым да, брат. Канча мынчасы менен деле биз деле көчөдө өскөн балабыз да, брат. Сүйлөсөң айтат. Сен азында айтып атпайбы, брат? Сен моюнт кылсаң жарашпайт экен. Адамдар сени робот көрөт да, брат. Бул эмне кылыш керек? Только Баткенде согуш болсо чыгыш керек. Бирөө Кыргызстанга сайылып койсо бул мындай иттей үрүш керек. Бирөө мынтип койсо тигинтип коюш керек. Эмнеге сен өзүң салым кошпойсуң деген бар да. Мого жардам берип кой, тиге жардам берип кой дейт. Биз айтабыз, сенде акча жок болсо, неге сен жакшы видео чыкса, бөлүшүп койгонго сенин күчүң жетпедиби? Сен бирөөлөргө таратып койгонго, ушул кызматты кылып койгонго сенин күчүң жетпедиби депчи. Отуруп только абсуз айтат дейт. Анан айтат Назира Айтбекова чечимди сүйлөп койбойбуз, минтип койбой. Неге сүйлөйбүз? Сен өзүң сен кыймылдабай атпайсың. Сен ошодо өзүң сүйлөп кой дейсиң да, ошодо өзүң подписансың. Ошонун өзүнө класс коесуң. Ошонун сүрөттөрүнө комментарий жазасың. Конечно, анан хайп болуп кетет да. Калтырып кой, сүйлөбөй кой, ал жөнүндө внимание кылбай кой. Итке канча ит үргөн сайын канча неметсең күчөйткөн да, брат. Ошон үчүн айтып атак, жаман иштерди жашырып койгула, жакшы иштерди жайылтып койгула депчи. Ошон үчүн айтайын дегеним мындай экен да, брат. Адамдар үчүн жашырат, жаман иштерди чачыратат, эл көрсүн депчи. Адамдар анан айтып атпайбы, брат? Баягы меме болду. Рия кылышып атат, мындай кылышып атат, главный кылып атат да.
мисалы айтып атат, главный мындай болду, Ринат мактанып атат, Билим мактанып атат. Астафиралла, эртең эгер мактангандай болбой калсачы, сен жакшы ой пикир кылып кое бер, сен анча спрос болбойт. Бирок сен ойногондой болуп калбасачы, кээ бирлерге касам ичкен күндөр болду да, сен мени мактанып отур деп айтып атасың. Ушул күндү кыяматка калтырайык, сен кыяматта тарта албайсың дедим да. Жөндөн жөн жок, өзүңдүн толтура күнөөң бар, качакка кирип кетесиң. Ошон үчүн айтайын, ойлосок жакшы сөз ойлоп коюк, сүйлөй алсак жакшы сөз сүйлөп коюк, поддерживать этип коюк. Мейли Баткенге акча сала албайт экенсиң, мейли акча берип жүрө албайт экенсиң, мейли ден соолугуң позволять этпейт, өзүң берип кое албайт экенсиң. Хотя бы поддерживать этип кой, жакшы сөзүң сүйлөп кой, жылуу сөзүң сүйлөп кой депчи. Баягы жылуу сөз, жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет деп бекеринен айтылган эмес экен да. Ошон үчүн бир айтарым мындай да брат. Ниетти түз коюп туруп, иншалла Кудай буйрса, чоң максаттар бар, чоң ийгиликтер бар брат. Кыргызстан оңолбойт деген адамдар адашат да. 30 жыл тягы биягы брат. Нечен деген кылымдар өткөн. Кудай буйрса, сага окшогон патриоттор, инилер кое берсе брат. Иншалла Кудай буйрса, Кыргызстан оңолот да брат. Сөзсүз түрдө оңолот. Просто башка байларга да айтыш керек, молодежьтордун бардыгы биригиш керек. Жана айтып атпайсың брат. Курултай сыяктуу кылыппы. Мындай эле акырын чогулуп туруп, Кудай буйрса, ар бир областка брат, кербен кылып кыдырыш керекпиз. Биз эч кандай партия эмеспиз, эч кандай же бир бандит эмеспиз, эч кандай бир бизнесмен, биз бардыгыбыздын максатыбыз канткенде Кыргызстан оңолот. Сен брат туура иш кылып атаң. Эгер ким өзү Кыргызстан үчүн менет кылбаса, Кыргызстан үчүн сүйлөбөсө, Кыргызстан үчүн салым кошпосо, ал өзүнүн баласы үчүн салым кошкон жок да брат. Ал өзүнүн баласы үчүн салым. Мындай карап көрсөң брат, зениңге айт да брат. Мечиттердин баарын түрктөр салган. Мейли, Алла разы болсун, түрктөр салып берди брат. Мектептердин баарын, себаттардын баарын түрктөр салган брат. Газпром салган орустар брат. Башка Европадан келип инвалидтерге жардам берип отур. Кандай жардам берип отур? Сенесизби? Ыйлаган күндөр болгон брат. Биздин инвалидтерди, ДЦПларды мындай кылып пайдаланат. Кыргыздар силерге жардам бербей атабы? Биз силерге жардам беребиз. Биз коляска алып беребиз. Эмне кылабыз? Анын ордуна мына Иса китебин окуп кой, могу минтип кой деп баптист болгонго мунуждайт эттирет. Адам кыйналганда брат, жаны кыйналганда айла жок динден секирип кетет экен да. Бул чоң катастрофа да брат. Ошон үчүн айтабыз неге биздин жаштардын келечегин башка келип Турция келип куруш керек? Неге биздин Россия келип куруш керек? Биздин кыргыздардын жаштардын келечеги биздики эмеспи? Неге деп кыргыздар оңолбой атыр да брат. Максат азыр айтат эле, мусулман адам эч качан алып байыбайт брат, бейип барыйт депчи. Байлар бербей аткандан брат, адамдар намазга келбей аткандан, мондай түшүнбөгөн оорулар, инвалид болуп төрөлүп калгандар, ДЦПлар, атасынын баласы өлтүрүп коюп аткан, апасы атасын өлтүрүп коюп аткан брат, кызын зордуктап коюп аткан, карындашын зордуктап коюп аткан, бири-бирин өлтүрүп коюп аткан бардыгы брат бул адамдардын пейили бузулганынан да брат. Мисалы, сен айтып атпайсың азыр башка мамлекеттен келип салышып атат, эмнеге биз Кыргызга салбайбыз депчи? Мисалы мен Баткенде мындай окуя болду да, баягы үйлөр салып бербедимби? Кыргыздын элимдин жардамы менен, калактаган күчү менен. Ошондо бийликтегилер мени салба деп айтты да, токтот дейт. Муну ошо түрктөргө салып берет деди да. Анан болсо мен ошол жерге келгенде мага айыл өкмөтү келди, бир прокурор келди, бир депутат келди. Рат мырза, сизди салбашыңыз керек, бизге жаңы эле айтты дейт. Мен айтып атам, байкелер мындай кылалы дейт. Бүгүнкү күн Баткенде болгон согуш бул тарыхта калган күн. Тарыхта калат бул. Эртең күнү биздин балдарыбыз чоңойгондо тарыхка жазылат турган күн деди. Ошондо тарыхка эмне жазылат? Түрктөр келип Баткендеги Максат айында үйлөрүн салып берген. Дейт. Бир суроо, кичинекей бала чыгат да, по-любому суроо берет да. Эмне биздин кыргыздар сала албабойду эле депчи. Калайсыңарбы десем, жок деп атпайбы. Анда келе мындай кылалы. Хотя бы бир эки үйдү кыргыз эли салып берген деп тарыхка калалы да. Хак. Мону биз салып берип коелу бир эки үйдү. Не бирдемке кемип калабы же камап салабы мени? Жок, байкем, ушинтип айтты го сизге деп. Камаса мени камайт. Силерди камамайт, камаса мени камасын, мейли. Бирок ушул күнкү күн ушу эки үйдү мен тургузуп, кыргыз элинин жардамы менен мен тургузам дагы тарыхка калтырабыз ушу Баткенди. Кыргыздар да салып берген деп. Бизе мынтип ойлонуп, жана прокурор ойлонуп, бир сет иним туура эле айтып атасың дейт. Анда айттым, байкелер, мага бут тоспоңуздар, бул байке өзүбүздүн байкебиз болот. Ушу байкенин каалоосу менен
Ушу байке мени салып берсин, кыргыз элин салып берсин деп өзү суранып алат. Бийликке эч доом жок дейт да. Ушу үйдү ушу жаштар салып берсе мен ыраазымын деп өзү байке уруксат, эки байке уруксатын берди. Экөөнүн батасын алдык да, Кудайым бисмилла деп туруп баштадык. Мына Кудайым шүгүр үйүн заңкыратып 16-га 10 метр салып берип мына тапшырып келдим. Машалла. Тапшырып ключун өзүнө бердим дагы келдим. Кудайым буйрса мындай андай нерселер дагы кылабыз, билем, бириксек, башыбызды бириктирип алсак, көп нерселерди кылабыз. Иншалла, мен ага терең ишенем. Билем, что кыргыз эли дагы да болсо бириксек, действительно ушундай кыйынчылыкта кыргыздар жаман катуу биригет экенбиз да. Көрүнүп мындай моменттерде биригет экенбиз да, баягы кыйын кырдаалда. А ушундай сонун жашоодо эмнегеде биз бирикпейбиз, только бөлүнөбүз. Көрө албаштык менен, ичтарлык менен ошонун баарын чакырат элем. Ушундай жөнөкөй тынччылык убакта дагы биригип башыбызды бириктирип алсак, бул кыргыз эли өтө күчтүү калк да негизичи. Бул кылымдарды караткан, канчадан тарыхтар калтырган, тарыхта канча из калтырып келген ата бабалар сурабы? Кытайда, Венгрияда кыргыздар деп айтып турат го. Толтура. Деген бүгүнкү күнү кыргыз эли, кыргызстандыктар баарыбыз биригип, тарых калтыралы, биригели, бири-бирибизге жаман сөз айтпайлы, ичтарлык көрсөтпөйлү, көрө албастыкты токтотолу, болду, оңололу, только алдыга. Туура багытта намаз тургузалы, туура иштерди кылалы, бири-бирибизге жардам колусу сунсак, кыргыз элим негизи кылат да, терең ишенем, билим буга аса эле калды. Келатат. Иншалла, Кудай буйрса. Баткен окуясы, негизи эле Баткен окуясы бир чети болгону, бул кыргыз элинин баарына бир сабак болду го деп ойлойм да. Аллахтан бир сабак, сыноо берди да. Ушу кыргызым бирикчи деп. Ошондо мен кыргыздын биримдигин жаман көрдүм да. Көрдүм го, продуктылар батпай кетти го, билим. Спортзал бар го, батылоону тийип калыптыр мындай. Бул кыргызымдын биримдиги да, бул кыргызымдын күчү. Баары ынтымак кетип, ушундай продукты менен өзү байкуш акчасы жок, бирок бир нан алып келип берип атат деп, Баткенге, бул менин атыма Баткенге биз жөнөтүп коелатчы депчи. Акыркы акчасы. Мен өзүм чолуп турдум го мерде. Акыркы акчасын алып келип, продуктусун көтөрүп келип, бир кичинекей памперсин алып келип берип атат. Батпай кетти жана жер продуктучу. Ошондо мен жаман баа бердим да кыргыз элимечи. Ушундай ынтымактуу болсок болот экен го. Обязательно согуштун кереги жок бизге. Жөнөкөй күнү. Мирный күндөрү. Биригип, бата мал союп, бата берип, элге керектүү адамдарга этин таратып берип, жаштарга жана сен айткандай жана жетим жесирлерге апарып берсек болот да. Иншалла. Андан да апарып берип атсаң дагычы, баягы элдин алган аманатын отчет тартасың видеого. Мына берип атам десең жазат комментарий. Ушуну оң колуң, сол колуң берсе оң колуң көрбөсүн, оң колуң берсе сол колуң көрбөсүн депчи. Анан болбосо отчетун бериш керек. Болбосо биякта берген эл сурайт да менден. Аларга эмне жооп бересиң? Кандай болду, эмне болду деп? Болду эле сен, мен сага 30 000 сом бердим элем, жеттиби Ринат депчи. Айла жок, тартасың. Ал тарткандын эки максаты бар да. Биринчиден, жанагындай уктап калгандар, көрө албастыктарга, жана акчасы барлар акчасын ойгон. Сен да сооп иш кылып кал деген максатта биринчиден. Экинчиден отчет. Ошондой багат. Анан хайп кармап атасың, анан өзүңдүн көрсөтөт атасың. Эмнени көрсөтөм мен өзүм, эмнени көрсөтөм мен? Баарысы эле бир эле барар жерибиз бир. 2 метр жерге кирип барабыз. Актан артынан колап жетпейсиң. Ошондой ойдо да, ой начар болуп калыптыр. Ошону оңдоп калсак, эң негизгиси ниетти оңдош керек экен да. Жана кыргыздар жөнүндө айттым, Саудияда брат ата бабалар жөнүндө араб немелер бар, бизде жана Саудияда бекер гостиницага жатат деген бар го, брат. Биздин гостиницалар эмес, бул өзбектердики да, брат. Өзбекстандардын гостиницасы. Булар ошо вакыф кылып кеткен ушундай ушул жактан. Бизде көп мамлекетке барганда Кыргызстан десе тааныбайт да, казактарды тааныбайт. Бухари десең тааныйт да, брат. Полный бардыгын Бухари деп коет да. Анан ошол аксакал айтып берип атат да, ушундай атам айткан дейт, 5 жаштарда берден 2 чоң сабак алса болот да, брат.
4 жашымда болсо керек же 5 жашымда дейт брат. Атам айтты эле дейт, ушундай кыргыз деген эл бар. Аябай берешен эл келет, аябай меймандос эл келет. Тарыхындай болгон дейт. Булар баягы үркүн болгондо качканда, короче, Афганистан аралап келип качат. Булар ашуудан аша албай калганда кыргыздар буларды жазга чейин багып барат. Күн жылганга чейин кар эригенче багып, тамагын берип, жазында атка минип анан ашуудан нары ашырып койгон дейт да. Биздин ата бабаларыбыз кандай болгон брат, кандай берешен болгон. Казакстанда эле брат, канча баягы ачарчылык болгондо канчасын тозо болгон брат. Биздин ата бабаларыбыз жөнүндө айта турган болсок, кеп көп да брат. Анан айтып атпайбы, ушу 4 жашта, 5 жашында болсо керек депчи. Ушу балдар менен сүйлөшкөндө дагы ушу жаш кезинен балдарга туура тарбия берип, туура неме кыла бериш керек экен да. Ошон үчүн айтканда, көчөт тиксең мөмөзүн татасың, кандай бала. Айтайын дегеним, бүгүнкү күндө жаштарды азыркы кезинен тарбиялабаса, биздин бир кошуна бар эле да брат. Апасы жалгыз жашайт эле да. Баласы генерал эле. Анан айтат эле да, суббота, воскресенье күнү апасына келип, апасын прогулка кылдырып кетет. Анан кемпир менен общение кылып калсаң айтат да, эжем, эмне балаңыз сиз менен чогуу жашабайт десе айтат да. Бу келиним менен батыша албай калдык. Келин мени жаман көрбөсүн деп ушул жака чыгып кете бердим дейт да брат. Бүгүнкү күндө ошон үчүн адамдар бүгүнкү күндө балдардын баарын Кембриджге окуса атат, дагы башка жакта чоң окууларга, себаттарга окулуп атат, бирок эң негизгиси маселеге ислам менен окутпай атыр да. Ислам бул брат, бул тазалуулуктун дини, ислам бул баалуулуктун дини, ислам бирөөнүн акысына кирбей турган дин. Башка нерсеге үйрөтпөйт, ата-энеңе жакшы мамиле кыл, кошунаңдыкын урдаба, аялыңа жакшы кыл, мамилеңе жакшы кыл. Бардыгы дин менен жашаса, бири-бирине жаман айтпайт да. Бүгүнкү күндө ой сакалчандар мындай тигиндей, антип кетти, минтип кетти деп сүйлөй берген адамдар да көбөйүп кетти да. Араб пулдай болуп кетти, анан тигиндей. Эч ким эч качан арабты ээрчебейт брат. Биздин ата бабаларыбыз кандай намаз окуп келген болсо, кандай кызмат кылган болуп келатса, ошонун эле жолунда жүрүп атак да брат. Арабтарды айта турган болсок, Дубайда алкаш арабтар бар да брат. Биз арабтарды карап түздөлбөй элебиз да. Биз пайгамбар билебиз да брат. Ошон үчүн брат, ниетти түз кылып кое бериш керек иншалла. Калыс ниет Алла үчүн кызмат кыла берсек, акырын жаштарга эме кыла берсек, Кудай буйрса. Себеби жаштар оңолбосо акыбал кыйын экен да. Бирөө айткан экен да брат. Келип араб айтып да, Кыргызстанда канча процент немелер бар, арстан алайга окшогондор депчи брат. Бир 10% десе айтыптыр да, анда унчукпай эле койгула, бала өстөрүнөн жок болуп кетет депчи. Эми азыр мындай жума намазга барсаң, любой мешитке батпайсың брат. Аллага шүгүр да, мындай карасаң брат. Кечинде сабактар болуп атат брат. Жаштар оңолуп келатат. Ошонун үстүндө эле биякта да бой болуп келатат да, эки жактан, жаман жак менен жакшы жак. Ушу Инстаграмдын деле туура жагын колдонуп, туура жагына иштете берсек брат, акырын депчи. Анан мындай деле адамдардын өзүн ойлонгондон карап коесуң да брат. Мисалы, Максат ажынын сабагы болуп атса, прямой эфирде 500 киши отурса, бир чечинген бир кыз ошол жерде крышасы тайып мас болгон болсо, прямойунда 1,5 адам отурса, 1,5 миң адам отурса, адамдардын акыбалынан карап туруп эле ойлойсуң да, булар ушу хайпты жакшы көргөн адамдар го депчи. Аллах Таала деле айтат, талабыңар болбосо бетиңерге чаптап берем депчи. Өзүнүн жашоосуна да пайда алып келбеген, акыретине да пайда алып келбеген, каякта бир нерселерге убактын кетирипчи. Азыр бүгүнкү күндө убакыт чоң ресурс деп атпайбы? Бул убакыт эмес да брат. Мисалы 70ке чыкканда деле убактың болушу мүмкүн да брат. 70 өлгөнчө убактың боло берет да. Өлгөндөн кийин болдук. Бирок күч энергияң 70ке чыкканда да болбойт экен да брат. Күч энергия ушундай жаш кезиңде. Бүгүнкү күндө инсандар телефонду кечке чукулап, ошол жакта убактысын өткөзгөндө, интригадан тиги депутат, бул депутат, наркы берки баягы күч энергиясын баарын туура эмес жакка жумшап койгондон кийин жакшы иштерди кылганга брат күч энергиясы калбай жатат да. Давай айтып, Дубайга иштей тургандар болсо жөбөрөйүк десе, 95% англисче билбейт брат. Бар YouTube'ду көрүп отурат, андан көрө бир саат давай арабча үйрөнүп кой, 1 саат англисче үйрөнүп кой. Азында жумуш кылгандын баары, кыргыздардын бардыгы брат, акыйкат ачуу болот, бизнесмен кылып көрчүлүк да брат. 70-80% айдап кел, байлап келдер брат. Айдап кел брат. Эки сөз Азыр брат, чоң бизнестердин бардыгы, мисалы, памперс деген нерселер бар брат. Буда эбегейсиз акчалар бар. Клей дегендер бар, мисалычы брат. Стройматериалдар, буларда эбегейсиз акчалар. Буларда бир да кыргыздар отурбайт. Биздин кыргыздар эмне деп отурат? Айдап кел, байлап кел, таксовать этип кел, мындай кел. Неге окубайт? Эми ким күнөөлүү брат? Программист бол, айтишник бол. Мына приходящий деген бухгалтерлер бар. Приходящий бухгалтерлер. $1000 $2000 чейин алат. Бир неделясына 2 жолу эле келет брат. Келип эле отчет кылып коет. Неге биздин кыргыз кыздар андай иштебейт? Неге биздин кыргыз балдар аракет кылбайт?
гамбургер жасаган биздин любой жерге барсам айтып атам, неге биздин кыргыз кыздар нормальный бир жумушта иштебейсиңер, бир Куликовскийде кайта колуңардан торт жасаган келет го, бир жакшы бир жумушка иштеп 50 000 сом албайсыңар, пятница күнгө чейин иштеп жаныңарды кыйнабай, суббота воскресенье эз алып үйрөнүп аракет кылбайсыңар деп. Буга ким күнөөлүү брат? Бияка барсаң жумуш истегендер толтура брат, Орскийге барсаң жумуш иштеп атыр дейт. Бияка барсаң жумуш берем дегендер толтура. Кимизи туура түшүнбөйсүң да брат. Биз өзү да мындай карасак жалкоолук жактагы бар экен да брат. Уйгурлар мисалы карасаң дунгандар брат, Иван Алексеевкада Москвага брат экспорт кылып атат. Пияз брат, КамАЗда пияздын өзүнөн канча акча таап атат. 30 сотик 40 сотик эле жерлер иштетет. Биздин кыргыздардын брат 5 гектар жери бар брат. Банкрот аягында фасоль тигип, фасоли бензиндин акчасын жаба албай. Мына Өзбекстанга барып келдим брат, айттым. Хокон галас тигеткен брат. Эшиктин алдына 4-5 түп хокон галас табып коет. Сентябрь келгенде балдардын ошо хокон галас менен кийгизип коет брат, болду. Алдын ала келип таштап кетти. Хокон галастын килограммы брат $10 брат, Пекинде. Бизде ошондой эмес кыргыздар кылбай атпайбы? Бардык эле эмне болот? Анан Москвага кетет, тияка кетет, айла жоктуктан кетип атат да. Бирок туура тактика койсо брат, кыргыздыкына жер жок да, Дубайда деле жүрүп эз алып жүрөбүз брат. Брат, Кудай буйрса барып келебиз го, суусуна түшсөң, суусу ачуу брат. Көзүң ачып кетет. Природа дейин десең, природа жок, терде өлөсүң брат. Баягы бир араб келип айткан экен да, жериңер бейиштей экен депчи. Адамдарыңар да бейиштей жүрөт экен, вообще намаз окуйт экен депчи. Ошон үчүн Кудай колдо бар алтындын баркы жок деген чын экен брат. Мен ушул сөзгө 100% ишендим да. Колдо бар алтындын баркы жок дегенчи. Эгемендүүлүк мындай карасаң брат, азыр Украина эмне болуп атат брат? Украина кандай болуп атат? Согуш болуп атат. Бул согуш болбой тынчта биз ырыскы дезе эле ушуну ойлойт экенбиз да брат. Акча болсо, машина болсо, тигил болсо, бул ырыскы депчи. Башка Аллах Тааланын ырыскысы бар экен да. Сага орутпай ден соолук берип койгон бул Алланын чоң ырыскысы. Бул сени брат айбан эмес адам кылып жаратып койгону бул Алланын чоң ырыскысы. Сенин мамлекетиңде согуш кылдырбай койгон бул чоң ырыскыбы? Сага эгемендүүлүк берип койгон чоң ырыскы. Канча мамлекеттер автономный, өзүнүн желеги жок, өзүнүн немеси жок брат. Башка мамлекеттин алдында корбоп жүрөт. Биздики Аллага шүгүр да брат. Ошон үчүн мамлекетибизге кызмат кылалы, бири-бирибизге жардам берели, намазыбызды окуйлу, жакшы иштерди кылалы достор. Могу мисалы мен азыр жакында эме тема көтөрүп, эмени излей баштадым билим баса. Арак жөнүндө. Мисалы Глобуска магазиндерге кирсең, детский отделга барып, жанагындай памперс алам, кичине балдар тамак алайын деп барсаң эле, арак да. Ошол жака коюп, биздин эле кыргыздар коюп атат ошол жерге, тизипчи арактарды. Коюп атсаң, бул өтөт да, ошол жерде өтөт дейт. Карачы, ошону бир азыр аябай катуу изилдеп атам арак жөнүндө. Арак негизи бул наркотиктин бир түрү экен. Эң дешевый, эң арзан наркотик да бул, ошо легал. Күнөөлөрдүн энеси деп коет да аракты. Күнөөлөрдүн энеси деп коет. Анан арактын артынан көп нерсе башталат. Семьялар бузулуп атат, туурабы, ажырашуулар болуп атат, өлүмдөр болуп атат, машта ичип машта отуруп адамдар сүзүп атат мисалы. Ушу бир эле арактын артынан да болбосо арзан эле бул, 100 сом, 200 сом. Легально сатылып атат да. Анан мисалы элементарный Россияда, билесиң да, Россияда саат 10дон кийин арак сатылбайт. Россияда, орустарда 10дон кийин арак сатылбайт. Бизде түнкү саат азыр мына чыгып интерес алып көрсөң 2ден кийин, 1ден кийин Глобуска кирсең, жалаң жаштар. Пиво обязательно. Же бирок виски ичип аткан болот, коньяк ушундай көтөрүп алган да. Отуруп, "Урмат байке, салам алейкум, патриот менен сүрөткө чыгып алайын" дейт. Анан макул кел мейли түшө алайын деп түшө аласың, бирок адамдын жыттанып турат да арак, көрүнүп турат да. Ошол жаштарга айтат элем, бул жаман нерсе. Арак деген бул жакшылык алып келбейт. Мен көптөгөн байкелерим, агаларым, атам негизи мындайга жакын да. Көрөп зейин кейтте ушуларга жардам берейин депчи. Жардам берейин десең, ал адам канча чуркап жардам берейин деп, токтот, араң ичпе деп салым кошсоң делечи, билим.
ичем адам. Алар эски адамдар да. Ошон үчүн биздин шансыбыз азыркы келаткан жаш мундарды токтотуп калганга аракет кылалы. Жаңы мыйзамга киргизсин, ушу аракты ондон кийин сатпасын депчи. Обязательно чүнкү саат кыргыздар 12ден кийин чыгат да көчөдө мушташкан, согушкан, сүзүшкөн, бүт тök арактын артынан. Арак эң дешевый наркотик деп эсептелет экен. Арзан, анан доступный. Доступный. Ничего, кышыр таят. Ичен кышаң таят. Анан жанагы скрытый реклама бар го, жанагы 18 жаштан өйдө сатылат депчи. Бул да өзүнүн бир ходу экен да, бул эмнеге дегенде 18 жаштан өрү сатылат дегенде кичинекей жаш 16-15 жашта балдарга бул кандайдыр бир стимул берип аткан болот экен, алар скрытый реклама мененчи. Көрдүңбү? 18 жашка чык, эртерээк чоңой. Сен чоңойсоң мына 18 жаштан өйдө ичсең болот, чексең болот депчи. Бул скрытый рекламанын эмеси, таасири. Кандай ойдук? Көрдүңбү? Биз ушул боюнузун аң сезим ушундай болот да. Мен 16дан 18ге чыксам, мага арак ичсе болот турбайбы деп мындай. Ошо жаш бала өсүп жаткан жаш. Ошого умтулат да. Мен ичип көрөйүнчү. Мен де пиво ичип көрөйүн, мен арак ичип көрөйүн. Мен де тамак чегип көрсөм болот, 18ге чыксам, мага бар болот деп. Ошондой жаңы закон проекттерди киргизсекпи деген ойлор бар менде, мисалы. Ушу скрытый рекламаларды, мисалы өткөнү билесизби, бир спортсмен Абылай Раматылык энергетиктен өтүп кетти го. Энергетиктер, мисалы энергетиктер өткөнү бир энергетик компаниянын ошо чыгара элек, эч жака чыгара элек. Жөн эле бир видео тартып баштагам. Ал каким-то боком ошого жетип калыптыр, мени сотко берип коюштур. Жамандап атасыз депчи. Ама мен ошо чыгара элекмин, силер каяктан бул десем, бизге ушундай маалымат келди, ушундай болуптур, сизди сотко берип атабыз дейт. Адамдарды жакшы жака тартып атсаң, ичпесин, чекпесин, мындай только спорт менен намазын окусун, жакшы иштер кылсын деп атсаң деле булар жок. Мындай мен эмес кесепети, бул акчанын кесепети болуп атат. Акча мен байышым керек деген чоң компанияларчы. Алар ойлобойт жаштарды. Ишенип коюп, билем ошондой экен. Эмне болсун, главное менин арагым өтсүн, менин сигарет өтсүн, менин тамеким өтсүн, менин энергетиким өтсүн деп. Ошондой ойдо сатат да. Баары бир сага ичесиңби, ичпейсиңби мындайчы. Ал өзүнүн тандоосу да дейт. Арак ичеби, ичпейби депчи. Момундай максат жок алар деп, муну чыгарып бере койсом, ичип бере койсо, сон болот эле го деген ой менен сатпайт да аларчы. Ошо аракты ушуну чыгарышат экен да булар. Скрытый реклама менен 18 жашта анан ушо эме дейт. Бир компания атын айтып берем, бизде Кыргызстанда арак чыгарган компаниялардын бири эмне экен дейсиңби? Развитие культурно пить алкоголь деп жазып турат. Максаты ошол экен булар. Культурно арак ичкенди үйрөтөт экен булар. Көрдүң эле арак ичүү культурный болгонун дейт. 200 граммдан кийин культураң бүт жоголот. Тура ичкенди үйрөтөт. Тура ичкенди үйрөтөбүз дейт. Миссиябыз ошол дейт. Делисетсең эмне бул, эмнеден миссия бул? Брат, айта берсе иншалла. Арман көп. Ошон үчүн фильм давай эме кылалы. Отуруп чогулуп, жолугуп, Инстаграмдан болбосо да офисиңди билем, сен менин залымды деги эле билесиң, зала келип акылдашып. Кудай кылайык, Кудай буйрса, брат. Биринчи фундаменттерди бекемдеп алып, Кудай буйрса. Немелерчи? Могу жерде да контент бардекени жазып кеткендер болуп атат да, брат. Мындай сөз бар да. Байга караганда кедейдин текеберчилигинен Алла сактасын депчи. Байго байлыгына мактанат да, брат. Ал бай, брат. Эми кедейдин текеберчилигинен Алла өзү сактасын деген да, брат. Эми кээ бирлер бар, ийгиликке жетишкенине мактанат да, брат. Мейли бизнес жаатында же мейли спортсмен, эми алар түшүнүзө болот да. Комо колунан эчтеке келбеген акмактар бар да, брат. Кээде алып чыгып туруп ушундай бир колубутун чапкылап таштаган келет. Айтсаң мындай да. Ой, только сен жакшы сөз сүйлөш керек, анан бул прав да, брат. Мен айтам да, өзүң бир айтсаң сен мага тийишип атыр дейсиң да, мындай да. Брат, мисалы сен экөөбүздү
бабамдын убактысы жок обсуждать эткенге. Нидан анас, брат. Же башка мо Салымбековдуку, же башка мо Сумдун хозяйыны, башка бай депутаттар бизге жөнүндө айтканга алардын убактысы жок, брат. Биз аларга не интереснабыз да. Бизди кимдер обсуждать этет, бизден хужелер обсуждать этет да, брат. Ошон үчүн эми айтып атпайбы, баягы бир ийгиликке жараткан адам болсо мейли мактанат. Ой, Инстаграмда колунан бок келбеген боттор бар да, сүйлөп жаман жазгандан башка эч нерсе колунан келбегендергечи ошого айттык да, брат. Өзүң бир 2000 сомдук квартирада жашайсың. Өзүң эмес, аялың эмес, өзүң да бага албайсың. Шымың жыртык, шымыңдын көтү жыртык. Диваның сым калган, зарядкаң скош толгон, телефонуңдун экраны калбай калган, чаң болуп калган. Анан сен акыл айтсаң, анан биз сен жаман жазсаң, биз сени кабылдамак белек депчи. Сенин өзүңдүн акылың, өзүңдүн тарбияң ушундай болсо эмне кылайык депчи. Эркек болсоң келип бетке айтмаксың да. Отуруп экранын артынан немеге айта бербейчи, брат. Давай жолугайык десең, тигиндей мындай десең кылбайт. Ошон үчүн буларга настроение түшүнбөй коюш керек, брат. Биз максатты ниетте иншалла Алла үчүн кыла берсек, иншалла түз кете беребиз, адашпайбыз. Пайгамбарыбыздын көрсөткөндөй кылып кете берсек, эми арак маселе боюнча мындай да, брат. Ичкен жетимдер мындай да, брат. Тамек чеккен жетимдер булар не? Балдары качан инвалид болуп баралып калгандачы, брат. Инстаграмга чыгып 5000 сомдон чыгып жогут берип койгулачы, кыйналып атам дегендин алдында ала турган иш да. Акылдуу адам өзү болбосо да баласы үчүн дагы кайта ойлонуш керек да. Ачык эле да, брат. Бул ичине киргенде ууланды, сперма аялдын жатынына кирет. Ошодон инвалид ууланып калган да, брат. Аракка ууланган, тамекиге ууланган, нашага ууланган, брат. Анан кийин инвалид балдар төрөлөт да. Токтотпосо ошондой эле төрөлөт, брат. Сен өзүң үчүн болбосо да балаң будущий балаң үчүн ичпеш керек, чекпеш керек да. Эми токтотпосоң, бул балдарың инвалид болгондо көзүң кашайып качан, балаң бойну буралып төрөлүп калганда, бир колу буралып төрөлүп калганда, бир көзү көрбөй калганда, сөзсүз көзүң кашая турган күн келет да. Ал күнү кеч болуп калат ужечи. Ал күнү кеч болуп калат да, брат. Билим мындай да, кээ бир адамдарга суроо берем да. Сен хорошо арак ичтиң. Сен ден соолугуңа зыяны тийди десем, жок, мен тийген жок, мен кичине иштим деп атпайбы. Ошо арактын максаты мындай да, арак канга түшкөндө этиловый спирт бар. Этиловый спирт бул адамдын ДНК-сын талкалайт. А ДНК-дан адам жаралат да. Ооба. Анан жанагы сен айтып аткандай, көзү көрбөгөн, ДЦПшниктер, буту өспөй алган, нары бурап калган, тили кесилип калган, мурду көз эки баш бирип калган, бүт бул ДНК-нын бузулган кесепетинен төрөлүп отурушун алар. Кээ адамдар өткөн, мен 100 грамм ичип койсом, эч таке болбойт. Бул ошол 100 грамм, ошол именно ошол 100 грамм. Сенин ички ДНК-ңды талкалайт. Эркектин, пиво деген эркектин женский гормондорун, адамда эки гормон бар да, женский, мужской эркектерде. Именно женский гормондорун өйдө көтөрүп дейт. Ошон үчүн жанагы эмчеги кыздарга окшоп, кыпталдар чыгып кеткен, курсагалдар чыгып кеткен эркектер жүрбөйбү? Бул ошо именно жанагы эндокринология менен ДНК-ны талкалап атат да, системаны, адамдын внутренний органдарын талкалайт. ДНК-ны, эндокринологияны, урология жактан аябай көп проблемалуу көп эркектердин, эмчектер байкасаң, уштукку уже өсөт. Аялдардын бул жанагы пивонун кесепетинен. Анан келет мага, Ренат брат, могу кантип түзөсөк болот, залдан кантип парктасак болот депчи. Булар билбейт эмнеден. Мен суроо берем, сен пиво ичесиңби десем, ичем дейт. Одан баштап. Ойлойт экен, уже ден соолугума зыяны тийбейт, 100 грамм ичип койсом жумасына депчи. Вот именно ошо 100 граммдан башталат да. Баары 100 граммдан аягы анан жанагындай баласы төрөлөт, же өзү өлөт, же түрмөгө кирет, же дагы бирдемке кылат да. Арактын арты начар. Арты вообще. Ошондон мен деги ичпейм, чекпейм, насыбайды атпайм. Аракет кылам да, мен дагы мисалы көчөдө жаш балдар турат, тамек чегипчи мындай. Караптан кеп чабам тамекисинечи. Эмне канчадасың десем, 18-тен байке деп мындай керзе. Чё у меня сигареты отобрали депчи. Чөгөзүн анан андан көрө тетак барып спорт менен заниматься эткиле, чуркагыла, машык кыла, Кыргызстандын желең көтөрүлө десем, я спортом занимаюсь деп. Керсе Нурсултан. Брат деп болотчу. Брат депчи. Ошолорго мындай пример келтирем да, мисалы хорошо, 36, 30 жаш, 40 жашка чыкканда дем, өзүңө 10 жаш кичүү келе келип тур, брат дегенде
Ошондо көрөм дедим сенин эмеңди, реакцияңды. Ошондой жаш балдарга дуктан берип мына кээде действительно сабагың келет да, шланг чогулуп, узун сойл менен ушундай бир жерге алып барып, ушундай сабаш керек болуп калат да. Бирок антейин десең, Зайлен жазат. Арыз. Зайлен. Ал Зачем жесткость менен болбойт, брат. Кудай буйрса, мындай кылайык, брат, иншалла. Айттык го, брат. Бардык амалдар ниетке жараша депчи, Кудай буйрса, брат. Канча кылып жүрдүң, брат, баягы орозонун алдында деп сүйлөшкөнбүз, Кудай буйрса, брат. Баягы бул умра деген мындай экен да, брат. Бул Аллах Таала кимди чакырса ошол келет да. Акчасына барып карап келбейт, брат. Бирөө бир авторитетине же бир байлыгына карап келбейт да. Аллах Таала кимди чакырса, ошол адам келет да. Эми умра боюнча да айтып атпайбы, брат? Умрага кеткен акчаны минт койбойбу, тигинти койбойбу депчи. Брат, канча адамдар Турцияга барып эз алып келип атыр. Канчасы Таиландка барып мас болуп, брат, турсасын таппай келип атыр. Ал жөнүндө эч ким айтпай эле да, брат. Аллага шүгүр, брат. Биягында кайрымдуулугун ишин да кылып атак, тиягын да кылып атак, биягын да кылып атак. Аллага шүгүр да. Бирок, брат, мекенди сүйүү имандан, брат. Адам эгер имандуу боло албаса, патриот боло албайт, брат. Канча адамдарды көрдүк, брат. Ковидте кызмат кылып, мага мамлекет диплом бербей койду, мага тигиндей кылбай койду, мындай кылбай койду. Адам чарчап баштайт да, брат. Биз Аллах Таала Бакара сүрөсүндө айтат, булар гайыпка ишенишет, намаз окушат, биз берген ырыскыдан сарпташат депчи, брат. Кудай буйрса, иншалла. Бул, брат, карасаң, эгер эртең бизди Сооронбай Шарипович болбосун, же бир могу президентибиз болбосун, Садыр Нуркожоевич, эртең үйүнө чакыра турган болсо, адам таасирленет да, брат. Костюм кийип, даярданып, эмне айтат болдук депчи. Эми, брат, Каба бул Алланын үйү да. Каба Алла сени мага, сага мага ден соолук берген, сага мага көз берген, сага мага бала берген, ата-эне берген, брат. Сенин жүрөгүңдү соктуруп аткан, каныңды айландырып аткан падышалардын падышасы Алланын үйү да. Пайгамбарыбыз Мекеден кетип атканда ыйлап кеткен экен да. Расулу айткан пайгамбарыбыз, Меке, сен кандай жыттуусуң, сен кандай бийиксиң. Бирок сенин элиң мени куубаганда, мен ушу Мекеден көчпөйт элем депчи. Эми ушу Кабаны кара, брат. Адамдын көңүлү кандай турат? Пайгамбарыбыз айтканда, брат. Каба, сен кандай жыттуусуң деген, брат. Сен кандай жыттуусуң, сен кандай ыйыксың, сен кандай бийиксиң. Бирок сага караганда бир мусулмандын каны, бир мусулмандын жаны өйдө турат депчи, брат. Биякта, брат, бир окуган намаздын сообу, брат, бир болсо, тиякта 100 000 эсе, брат. Элестеп, бир курбанчылык кылсаң, брат, сообу чексиз да. Эми адам ошол Меке Мединадан оңолбосо, башка жактан оңолбойт да. Бул жашоодо, брат, биздин канча ата-энелерибиз болгонда, чоң-чоң эл үчүн Рахманкул деген, мисалы Шабдан Баатыр жана башкалар, брат, чоң-чоң баатырлар болгон. Кээ бирлери, брат, армандап Мекеге бара албай кеткен да, брат. Ошон үчүн Кудай буйрса, брат, мындай бир жакшы кабар бар. Өзүбүздүн атыбыздан, элибиздин атыбыздан, конечно, эң биринчи максат Алланын ыраазылыгы үчүн. Аллах Таала себеп айткандай, өзүңө каалаган жакшылыкты бирөөгө карамайын толук мусулман боло албайсың депчи. Дагы жана айттык го, бир дагы адам бейишке кирбейт, имандуу болмоюнча. Бир дагы адам имандуу боло албайсыңар, бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө депчи. Мусулман мусулманга бир тууган, мусулман бир тууганга салам алейкум деп айтканга мусулман достойный. Жетелешип мусулман бейишке кирет, жетелешип мусулман ыраазы болот, пайгамбарыбыздын татыктуу үмөттөрү болот. Мусулман бул, брат, бири-бирине жакшылыкты каалай турган, бири-бирине поддержка бере турган, бири-бирине жакшы сөз сүйө турган, бири-биринин жакшылыгына күйө турган, бири-биринин кайгысын чогуу бөлүшө турган мусулман да. Биз ошондуктан биз айтып атак, биз сакалчан болуп патриот болуп кеткен жокпуз, биз сакалчан болуп арабтарды кубалап кеткен жокпуз. Дин просто ушуга үйрөтөт, Дин Мекенди сүйүү кызматтан, Мекенди сүйгүлө деген үчүн сүйүп атак. Мекенге кызмат кылгыла деген үчүн кылып атак. Болбосо зачем биз ушунча акчаларыбызды чачып? Эгер бир магазинге барганда, брат, бир Гуччиге алайын десең, $600-700 турат. Ойлонуп кетип каласың да, бирок канча үйлөрдү салганга, канча убакыттарды, канча акчаларды Алла үчүн берип атак да, брат. Дегендер дей берет, ойлогондор ойлой берет. Бирок иншалла, брат, биздин ниетибиз түз болсо, намаздарды бекем тургузсак, кыяматка барганда мындай экен да, брат. Мен сени, брат, эми кээ бирлер мактап жаныңда жүргүзү келет, мактап айткызы келет. Мындай да, брат. Кыяматка барганда биринчи сурак намаздан болот, брат. Сен красавчик белең, сен кандай кызмат кылчың элең, сен элиң үчүн патриот белең деп сурабайт да, брат. Кимдин намазы турду, анын дини турду, брат. Кимдин намазы болсо, намаз бул бейиштин ачкычы, брат. Намаз бул бейиштин ачкычы. Кимдин намазы бар, ал бактылуу адам. Аллах Таала Кудай буйрса, насип этсе ошол адамды бейишке киргизет. Бирок аңызы жок патриот болуш, аңызы жок динге кызмат кылыш,
аңызы жок башка нерселердин баары бунун баары фанда, брат. Ошон үчүн Кудай буйрса сенин да кызматтарыңды көрүп жүрөбүз, брат. Мен ушу Кабадан да дуа кылдым эле да, Аллах Таала ушундай бир инсандарга кызмат кыл, бир чөйрө кылдыр. Сенин алдында да канча адам турат. Ошону брат, Алланын жардамы менен, пайгамбарыбыздын дуасы менен, пайгамбарыбыз айткан экен де, мен бир туугандарымды сагындым. Пайгамбар да сени мени сагынып атат да. Пайгамбар айткан, мен Ринатты сагындым, мен Билимди сагындым, мен кыргыздарды сагындым, мен мусулмандарды сагындым дегенде, жанында сахабалар айткан дейт, биз сиздин бир тууганыңыз эмеспи дегенде пайгамбарыбыз айтты дейт да. Силер мени көрүп туруп иман келтиргенсиңер. Бир убакыт келет, алар көрбөй туруп иман келтиришет деп сизди жөнүндө, биз жөнүндө, кыргыздар жөнүндө айткан да. Пайгамбарыбыз акыркы өлөрүндө дагы брат. Пайгамбарыбыздын кабырын барып көрүп келебиз, Кудай буйрса, Аллах Таала насип этсе брат. Өлөрүндө дагы пайгамбарыбыздын акыркы сөзүн тыңшап калайын десе, эмне десеш, я уммати, умматтын күнөөсүн кечир, Ринаттын күнөөсүн кечир, Алла Билимдин күнөөсүн кечир, кыргыздардын күнөөсүн кечир деп пайгамбарыбыз дуа кылган болот дейт да. Пайгамбарыбыз биз үчүн илайт брат. Кыйын кыяматта досту дос таштап кеткенде, бала ата-энесин таштап кеткенде, ата-энеси баласын таштап кеткенде, бардыгы бири-бирин таштап кеткенде, пайгамбарыбыз бизди таштабайт дейт да. Бардык инсандар кыямат күнү ал күн оор болот дейт брат. Бардыгы качат. Ал күн эмне болуп калды, кандай болуп калды, кантип өлүп калды, кантип кыямат башталып кетти деп бардыгы качкан кезде брат. Бардыгы бири-бирин аял айтат дейт, аттиң бул бизге динди алып келген эмес, атаң бизге динди алып келген эмес, карачы бизди тозокко киргизип жатат. Кыз айтат дейт, ата, неге бизди жабынып кийин деп айтпадың, ата, неге мени клубка кетип баратканда тосподуң, ата, неге биздин үйгө динге алып келбедиң деп баласы бетинен алат дейт да брат. Ошол кезде бардыгы качкан күнү пайгамбарыбыз тизелеп отурган болот дейт каразда. Я Алла, ушу Ринаттын күнөөсүн кечир, я Алла, ушу Билимдин күнөөсүн кечир, кыргыздардын күнөөсүн кечир деп. Кудай буйрса ошол пайгамбарыбызга барып салават айтып келейик брат. Анан мен бая билесиң го брат, жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө жетет дейт. Кудай буйрса ошол жака барып намаз тургузуп калсаң, Кудай буйрса дагы бир патриоттук иштерди кылсаң брат. Аллах Таала ушундай, Аллах Тааланын ишин биринчи орунга кое турган болсо брат, кайсы иште гана болбосун братан, кайсы иште гана болбосун, Аллах Таала жеңил кылып коет брат. Сага каршы чыккандардын, сага душман чыккандардын, сага заявление жазгандардын, сенин жолуңду торогондордун баарын Аллах Тааланын өзүнө таштап койсоң, Аллах Таала өзү брат кайтарып коет. Ошон үчүн брат, биринчи максат Алланын калыс, Алланын ыраазылыгы үчүн иштерди кылып отурган болсок, адам биринчиден чарчабайт экен брат, кылган иштен рахат алат экен. Адамдар үчүн кыла турган болсо, адам чарчап калат экен да брат. Адамдар ыраазы болсо, бирок Алла нааразы болсо, иш чатак экен да брат. Бирок Алла ыраазы болсо брат, сенин душманың болсо дагы бир күнү по-любому ыраазы болот да. По-любому бир күнү ыраазы болот брат. Биздин бактылуулугубуз Алланын ыраазычылыгында брат. Ошондуктан кыргыз элинин атынан брат, жөнөкөй акчасы жок бизге окшогон эле средний жашагандардын атынан, кыргыз элинин атынан, мусулмандардын атынан, бир туугандардын атынан, кара эжеистердин атынан канчаларына үй салып бердиң, канчаларды защита кылдың, канчаларды күн түн дебей брат иштеп жүрдүң. Эгер иншалла ниет түз болгон болсо, бунун соон иншалла биз бере албайбыз. Бунун рахматын биз сага бере албайбыз. Бунун рахматын кыяматта Аллах Таала өзү эселеп берет. Кандай кылып берет, канчалык берет, бул Алланын иши иншалла. Биз Аллах Таалага ушу кылган иштерибизди кабыл болгонун каалайык брат. Анан кийин мына брат, Кудай буйрса бая айтпадык беле. Мына элдердин атынан сага бир брат, өзүмдүн атыман, жагын компания ачканбыз лидер умар, ушу компаниябыздын атынан брат, мен менен сага брат умрага барып намазды тургузуп, пайгамбарыбызга салават айтып, Кабаны айланып брат, пайгамбарыбызга дуба кылып, Кабада кыргыз элине дуба кылып, мусулмандарга дуа кылып келишиңге иншалла тилектешмин брат. Бул сага менин атыман хадия брат, Кудай буйрса иншалла. Мен брат, менин каалоом эмес. Аллах Таала айтат, билим, билип койгун, бир болот сенин каалооң, бир болот менин каалоом, бирок баары бир болот менин каалоом дейт. Аллах Таала каалады брат, сени жүрөккө салды. Балким мен билбейт элем, балким мен бергим келбейт эле брат. Бир бул умра деле брат, 1300, 1400 доллар турат. Бирок кайсы сен Аллах Таала амалың жакканын себебинен брат. Аллах Таала сени жакшы көргөнүн себебинен. Акыйкат ушулда брат. Аллах Таала мага окшогон бир күнөөкөр пендесин жүрөгүнө себепкер кылып койгонго салып койду да брат. Сендей тапкан ата-энеңе брат, Аллах Таала өмүрүнө береке берсин брат. Атаңдын өмүрүнө береке берсин. Буда өзүң барып келген болсоң брат, иншалла эмки жылы ата-энең менен барып келгенге насип этсин. Үй бүлөң менен барып келгенге Аллах Таала насип этсин. Аллах Таала брат, кыргыз элин жаман көздөн, жаман сөздөн, башкалардын көрө албастыгынан, ичи тарлыгынан Алла өзү сактасын. Аллах Таала биздин ынтымагыбызды бекем кылсын брат.
Ömürүбүздү берекелүү кылсын. Ата энебиздин ömүрүн берекелүү кылсын. Сен ушундай тапкан баланы, сен ата энеңдин ömүрүнө Аллах Таала береке берсин. Кыргызстаныбыз бизди экономикабыздан айырбасын. Аллах Таала биздин жаштарыбызды шерменде кылбасын. Аллах Таала биздин кыргыз элин шерменде кылбасын. Алланын алдына барганда биз жанчысагыз тозокто туруп калбайык туугандар. Иншалла ошондуктан бири-бирибизге жардам берейик кыргыздар. Жардам бербесек зыян бербейт. Бири-бирибизге жакшы мамиле кылайык. Жакшы мамиле кылбасак кыжалат кылбайык. Бири-бирибиз жөнүндө, кыргыз эли жөнүндө, мусулман жөнүндө бардыгыбызда жакшы сөз сүйлөйт. Эгер жакшы сөз сүйлөй албасак унчукпайык. Эртең кыяматтын алдына бара турган күн келет, жооп бере турган күн келет. Сүйлөгөн сөздөр үчүн жооп бере турган күн келет. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда айтат, брат. Иншалла мен каалайт элем Аллах Таала сени Куранга амал кылганды. Аллах Таала тыныгы батырларды кандай деп баяндаган. Биз айтат, Ринат, биз силерди эң жакшы үмөт кылып чыгарылдык. Силер жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакырасыңар. Силер жаман кылгандарды Кыргызстандан тозосуңар. Силер Кыргызстанга зулум кылгандарды тозосуңар. Карындашыңарды кордогондорду тозосуңар. Ата энеңерди кордогондорду тозосуңар. Силер мамлекетиңерге жоо келсе силер тозосуңар. Силер эң жакшы үмөт болуп чыгарылдыңар. Жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакырасыңар дейт. Мен ойлойм, брат, сен ушундай достойный баласың, брат. Динде, ислам динде кызмат кыла турган. Ушул кылып аткан ишиңди дин менен айланыштырсаң, ислам менен айланыштырсаң, бешмал намаздын үстүндө айланыштырсаң, күндүзү, брат, кызмат кылып, түндө ыйлап, жашыңды төгүп, эл үчүн дуа кыла турган болсоң, иншалла Аллах Таала биздин даражабызды көтөрөт. Аллах Тааланын көзү көрүп турат. Аллах Таала биздин, брат, кичекей иштерди ушундай экен Аллах Таала, брат. Биздин кичекей иштерди көрүп туруп, ошонун себебинен биздин чоң күнөөлөрүбүздү кечирип туруп, брат, даражабызды көтөрүп коет экен. Адамдар ушундай экен, брат. Сенин кылган баардык 99% ишиңди көрүп, 1% бутуңан чалым кала турган болсоң, сенин баардык жакшы иштериңди жаманга чыгарат экен. Ошон үчүн, брат, иншалла Алланын алдында, брат, татыктуу бир иш кылып, татыктуу дуа кылып келип, брат. Сен, брат, намазга келсең, брат, намаздан көп кимдер исламдан коркуп чочунат, брат. Исламга келип калсак мындай эмес. Ислам, брат, бул бактылуулуктун дини. Ислам бул жомарттыктын дини, брат. Ислам бул батырлыктын дини. Ислам бул ата энеге кызмат кыла тургандын дини. Ислам бул мекенге кызмат кыла турган, карындаштарын башкаларга корголбой турган, өзүнүн элин, жерин башкаларга корголбой турган дин да, брат. Бул дин, брат, биздин 24 жашыбыз бою дин. Биздики десе, дин мындай, дин тигиндей деп, Кудай буйрса, иншалла, брат, бешмал намаз окуп келип ошакта. Чогуу, брат, арабча жаттап бешмалды тургузуп келгенге иншалла Аллах Таала насип этсин. Умра мабрук, брат. Дагы бир жолу куттуктайм. Жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө жетет экен, брат. Ооздон чыккан нерсе кулакта калып калат экен да, брат. Иншалла, эгер ушул сөздү айткан болсом, ушу Инстаграмда элдерге жакшы көрүнүш үчүн эмес, брат. Алланын ыраазычысы үчүн, иншалла. Алланы ыраазы кылып келерсек, адамдар биздин артыбыздан туура түздөлүп кете берет, иншалла. Биз түз болсок, брат. Сөз кезеги сенде, братан, иншалла. Аллах разы болсун. Не дейсиз? Кеттик, Кудай буйрса, орозодо, брат. Пайгамбарыбыздын хадиси бар, брат. Ким орозодо умра кылган болсо, мен менен ажылык кылгандын сообун берет деген, брат. Иншалла, Меккеде бар, брат, ажылыктын сообун алабыз. Пайгамбарыбыз жадында, брат. Өзүм сени айландырып, брат, гид болуп жүрөм, иншалла, брат. Машалла, кубанычтабыз, брат, Кудай буйрса. Эме? Бир сөз айтып коебуз, иншалла, брат. Айтат го эме деп. Өзүнүн убакыт сааты келет депчи. Даватка чыгайын десең, даватка убактың жок же бара албайсың деп, ким менен барсам деп ойлоносуң, анан бу жерде эң чоң, мен үчүн чоң белек. Айтат го, жаман адам элге кызмат кылып атканда бирөө грамота берип калса экен, же президент байкап калса экен деп. Ушундай адамдар бар да. Президент көрүп калса экен, же тиги көрүп калса экен, мага ушундай медаль берсе экен депчи. Андай ниет да жок. Андай ниет эмес, андай ниет жок болчу. Кыргыз элине кызматым кылам. Аллах Таала мага кайтсын депчи. Ошо Аллах Таалам экөөбүздү ушака жөнөтүп атат. Кудайым буйрса, сени себепкер кылып, сага Аллах разы болсун. Илим, аябай жакшы сөздөр айтылды. Билимчик десек да. Эми азыр толкундануу болуп атат, эми эмне деп айтышта. Барып келели, Кудайым. Кудай буйрса. Сен, брат, бешмал тургузуп, Кудай буйрса, Умар динге келгенде Умар айткан экен де, бүгүндөн баштап Хатаптын баласы динди кабыл алды.
эми динге каршы чыккандар мен менен эсептешет депчи брат. Иншалла Кудай буйрса брат, биз акча чабып кетпей, бирөөнүн аброюн кетирбей, Кудай тегиз алып кетебиз иншалла. Бизнесин да алып кетебиз брат, спортун да алып кетебиз, динин да алып кетебиз, кыргыздын салтын да алып кетебиз брат, маданиятын да алып кетебиз. Улууга урмат экенин кандай көрсөтөбүз брат, кичүүгө ызат кылышты кандай экенин көрсөтөбүз. Ата энеге кандай кызмат кылышты брат, динге кандай кызмат кылышты, мекенге кандай кызмат кылышты, кыргызга кандай кызмат кылышты, Кудай буйрса иншалла көрсөтөбүз. Ошонун алдында башта иштин баштарынын алдында Кудай буйрса бир Аллага барып бир дуа кылып келейик Кудай буйрса. Келгенден кийин Учуп кетебиз самолет менен. иншалла Кудай буйрса. Азыр брат эме кылабыз. Бияктан Дубайга кетебиз брат Кудай буйрса иншалла. Шаржага же Дубайга. Дубайдан Мединага учабыз иншалла. Мединада 3 күн болобуз иншалла Кудай буйрса брат. Мединада 3 күн, калган күндөрү Меккеде болобуз Кудай буйрса брат иншалла. Ошол жакта брат тарыхтар бар, историялар бар, пайгамбарыбыздын үңкүрдө жашырган немелери бар Кудай буйрса. Ошолордун баарын барып келебиз. Анан дагы бир неме бар, биз менен барам деген болсо, Кудай буйрса Азамат да биз менен кетет брат. Кудай буйрса барып кыргыз эл үчүн. Могу Азаматка бербедим эле сертификат. Биринчи бербедим беле. Ошо үчөөбүз кетебиз. Анан өзү умра өзү 1500дөн болуп атат да брат, орозодочу. Бизде азыр бир 30да эле место калды брат. Атайын бул баягы тияктан бирөөлөр кичине визаларын төлөп жардам берип койгон. $1270 болобу? 30 кишини ала кетебиз брат. Биз менен барам дегендер это себестоимость өзүнүн баасы да брат. Патриот жаштар болсо брат, ошол жактан контентти кылып, кайрылууну жазап брат. Салт кандай болот брат, мүрзөлөр жөнүндө кандай болот, ата энеге кандай кызмат, мощный контенттерди брат, мощный видеолор тартып, адамдар ушакта болсо дагы, өз ушакта болсо дагы, жүрөгү ошакта боло тургандай Кудай буйрса, жакшы бир брат, кызматтарды кылып брат. Ошол жакта Чубак Ажын университетинде окуган адамдар бар брат. Ошолорго барып зыярат кылабыз иншалла Кудай буйрса. Чубак Ажын окуган жерине, кыргыздар бар окуган жерде, ал жакка барабыз. Башка элдин мамлекеттери менен чогалар менен брат намаз окуйбуз. Чогуу жаназага турабыз иншалла Кудай буйрса. Ошондой барам дегендер болсо, кошулгула Кудай буйрса бир башка жактында областтын бардыгы биригип, бир кыргыз болуп, бир муштунун алдына биригип Кудай буйрса иншалла жакшы кызматтарды кылып барып келебиз иншалла. Анан эртең дагы бир сыйра кабарлап коебуз брат Кудай буйрса. Азыр 1 саат 20 мүнөт болуп калыптыр брат. Азыр эфирди бүткөндөн кийин брат убактың болсо бир жерден чай ичейик брат иншалла барып. Давай. Бүткөндөн кийин азыр чалам братан бир жерден биякта да кичине 1 саат карашып отогонбуз, 1,5 саат болуп калат окшойт. Эртең дагы кенен неме кылабыз брат. Алла өмүрүңө береке берсин брат. Калгандарга эмне дейбиз брат? Аллах таала кыргыз элин жаман көздөн, жаман сөздөн, башкалардын көрө албастыгынан, ичтарлыгынан Алла сактасын. Аллах таала кыздуу боло албай аткандарга кыз берсин, балалуу боло албай аткандарга Аллах таала бала берсин. Карызын кутула албай аткандарга Аллах таала карызын кутулзун. Үйлөнө албай жаткандарга Аллах таала жеңил берип жакшы солих жубай берсин. Күйөөгө тиелектерге Аллах таала данышман батыр күйөө берсин. Ата энесине кызмат кыла албай жаткандар Аллах таала да аларга насип этип, Кабага барганга Аллах таала насип этсин. Аллах таала кимдин үйүндө береке жок болуп аткан болсо Аллах таала ошолордун үйүндө береке берсин. Аллах таала кимдер ажырашып жүргөн болсо ошолор жарашсын. Кимдер ооруп аткан болсо Аллах таала ошолорго шифа берсин. Аллах таала эки дүйнөдө бизди эч кимге зар кылбасын, эч кимге кор кылбасын. Аллах таала баарыбызды бейишке барганда шерменде кылбасын. Аллах таала баарыбызды бейишке киргизгенге Аллах таала өзү насип этсин. Аллах таала бизди тозоктон алып сактасын. Аллах таала бизди коркпогон жүрөктөн, Аллах таала тойбогон нафсиден, кабыл болбогон дуадан Аллах таала өзү сактасын. Алсыз болгон ибадаттардан Алла өзү сактасын. Калган кимдин жүрөгүндө кандай көйгөй болгон болсо, кандай кыйынчылыктар болгон болсо, Аллах таала сен өзүң жакшы билесиң, Аллах таала сен өзүң сезесиң, Аллах таала сен өзүң кересиң. Кимдин кандай муктаждыгы бар болсо Аллах таала ошону чырайлуу түрдө чечип бер. Аллах таала кимдер кыйналып аткан болсо, кимдер үйлөрү жок, квартирада жашап жүргөн болсо Аллах таала ошолордун үйүнө квартира бер. Аллах таала эч кимди зар кылба, көчөдө эч кимди калтырба. Аллах таала бизди башка элдердин мамлекетке шерменде кылба. Аллах таала Кыргызстанда согуш кылба. Аллах таала бизди башка мамлекеттерге зал кылба. Башка биздин мамлекеттер база алабыз, буларды жок кылабыз деген, биздин динибизди жок кылабыз, кыргызды жок кылабыз дегендерди Аллах таала өзүңө тапшырдык. Аллах таала ошолордун баардыгын өзүң көзүң тазала. Роббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабаннар. Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху, лахул мульку ва лхамду юхйи ва юмиту ва хува ла ямуту биядихил гойру ва хува алла кулли шайин кадир. Амин Аллаху акбар. Урматтуу туугандар, 1264 адам көрүп аптыр, адам да көп көрдү. Аллах таала сиздерди дагы умрага бармайынча жаныңыздарды албасын иншалла. Умрага бармайынча жаныңыздарды албасын. Аллах таала өмүрүңүздөргө береке берсин. Эфирден байланышабыз анда брат, мен мыякта бирөөлөр күтүп калды брат. Ассаламу алейкум брат.